Assalamu alaikum, hurmatly Moskvadan mekендештер, амансыздар. Сіздер менен кайрадан эле Москва бар туугандар. Бизге көптөгөн адамдар жазып атат, жардам берип коюңуз. Ушундай жумушта иштеп, 10 күн иштеп, 15 күн иштеп, 1 ай иштеп, айлыгыбызды ала албай, кидала болуп атабыз. Ошол жөнүндө кичине маалымат берип коюңуз. Айрыкча ортомчу болуп иштеген адамдар жөнүндө баягы акчасын алып, ортодон акчасын жеп кетип, жумушчунун акчасы да жок. Жумуш бергенге кайрылса, мен силердин бригадириңерге бергенмин деп аларды ошол жөнүндө айта кетсеңиздер. Бүгүн ошол боюнча кичине видео даярдайлы деп турабыз туугандар. Негизи эле Москвада ошондой кидала өтө көп. Бул нерсе бүгүн эле чыккан жок. Бул негизи көптөн бери чыгып, көптөн бери келген чоң көйгөй. Ошондуктан туугандар, эми биринчи эле кезекте өзүбүзгө сак, документке так болгонубуз жакшы. Ошондуктан документке так болуңуз деген бул жөн эле регистрация, өзүңүздөрдүн колуңузда паспортко так эмес, договорго, кээде баягыдай жумушка барганыңыздарда туугандар, сөзсүз түрдө договор кылып, ошол жумуш договоруну, жумуш келишимини кол коюп, көрүп, канча акча төлөнөт, канча убакыт иштейсиздер, саат канчадан канчага чейин иштейсиздер, кандай акча төлөнөт, кайсы күндөрү төлөнөт, канча айга төлөнөт деген пункттары бар да, ошолорду аныктап, башынан эле кол коюп, сүйлөшүп, толугу менен кол коюп алган жакшы. Бул исламда деле ошондой. Эгерде эки адам келишим түзсө, сөзсүз түрдө кол коюп, свидетелдер болгону жакшы. Күбөлөр болгону жакшы туугандар. Андыктан ошого айрыкча мындай көңүл буруңуздар. Ал биринчи маселе. Баштаганда эле ошол трудовой договор же жөн эле келишим, ишчи менен иштеген адамдын, иш берген адамдын арасындагы келишим, жөн эле физический лицо, жөн эле кадимкидей жөнөкөй адамдар менен деле кагаз түрүндө келишим түзүп койсоңуздар, сиз өзүңүзгө кийингиликке жакшы болот туугандар. Ал биринчиден. Анан экинчиден, эгерде ала албай калсак кандай кылабыз деген. Ала албай калсак кандай кылабыз деген суроо өзү негизи. Эгерде сиздердин келишимиңиздер жок болсо, эгерде кандайдыр бир сиздердин жумуш боюнча далилдей турган кагаздарыңыз жок болсо, ошол эле трудовой келишим же кандайдыр бир тил кат, ошого окшогон документтер жок болсо, ал нерсени доказать этиш дагы кыйын. Ал нерсени сиздер кийингиликте органдарга, полицияга бергениңизде деле доказать этиш кыйын, себеби ооз-эки болгон нерсе ооз-эки бойдон кала берет, аны доказать этиш өтө кыйын. Ошондуктан алдын ала бул нерсеге алдын ала көңүл бурганыңыздар жакшы. Анан ортомчуларга айтарыбыз, эми бул видеону көрбөй билбейм. Эгерде ортомчу болуп, бирөөнүн акысыга жооп бере турган болсоңуз, өзүңүздүн ошол келишип, биринчи эле эми биздики лав-жалал деп коет го, эркекче деп. Эркекче келишип алган сумманы бериңиздер дагы, ошол ортого түшүп алган акчаңызды жеп, ошого сабыр кылып, ошого канаат кылып, шүгүр кылып, ишти кыла берсеңиз жакшы болот, негизи. Анан эгерде мен сага 2000 сом берем деп, ошонун арасында 1,5 рубль берип койсоңуз деле 500-үнү жеп койсоңуз, сиз сөзсүз түрдө ошол аманатка кыянат катары кадимкидей жоопко тартыласыз. Эми бул дүйнөдө эмес, өзүңүздөр билесиздер, акыретте сурагы катуу болот. Бирөөнүн акысын жегендин сурагы өтө катуу болот туугандар. Себеби даже шахид болгон адамдын дагы баардык күнөөлөрү кечирилет. Ошол адамдардын арасындагы бересилерден башка, ошол аласа береси карыздардан башкасы кечирилет деген сөз бар да, хадистер бар. Ошондуктан туугандар, ошондой нерсеге өтө этият болуңуздар. Андан сырткары өзүбүздүн мекендештерибиз, ошол сиздер иштетип аткан көбүнчө, эми жаш балдар анча-мынча билбейт, анан аксакалдарды, аялдарды көбүнчө баягыдай уборщица ары бери зданияларды тазалаган, күнү-түн иштеп, бир айлаган айлыктарын ала албаган аялдар жөнүндө чынын айтсам, ошол аялдар бирөөнүн апасы, эркектер бирөөнүн атасы. Ошолор үй бүлөнү багамын деп келген. Силер биринчи ошолорго айлыгыны же акысын жеп коердон мурун өзүңүздүн апаңызды, өзүңүздүн атаңызды ойлоңуз. Сизди деле ошого окшогон аял тууп, атаңыз тарбиялап, элге кызмат кылган жакшы бала болгон, мага наалат алдырбагын деп, мына кыргызча айткандачы, наалат алдырбайлы, аталарыбызга наалат алдырбайлы ошол. Өзү илгери атаңа наалат деген сөз эң катуу каргыштардын болгон да, эми атаңа наалат сенин деген. Ошондуктан туугандар, бири-бирибизди бөтөн жерде колдоп, бири-бирибизди кидаладан алыс болуп, жакшы
иштеп мекенге жакшы эсен аман кайталы. Бардыгыбыз. Тирүүлүгүбүздө бири-бирибизди сыйлайлы. Анан эгерде трудовой келишим болуп, көптөгөн мисалы 100 000, 200 000 акчалар бар да, баягы бригада менен иштегенде. Ошондойлордун кагазы болсо туугандар, посольствода миграциянын ошол именно трудовой миграция боюнча өзүнүн атайын өкүлдөрү бар, атайын адамдар бар. Ошолорго барсаңыздар, эгерде кагазыңыздар, договоруңуздар болсо өндүрүп берет. Кадимки эле мыйзамдуу түрдө өндүрүп алсаңыздар болот туугандар. Ошол 3-чү жолу. Андыктан туугандар, бөтөн жерде аман болуңуздар, өзүңүздөргө сак болуңуздар, документке так болуңуздар туугандар. Чек ара маселеси боюнча Мухиддинге кайрылыңыздар. Бул маалымат менен колдон келсе бөлүшүп кетиңиздер туугандар, себеби билбегендер көп. Аман болуңуздар. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз чек арага кирди-чыктыга муктаж болсоңуз, же документиңиздин мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген заманбап автоунаалар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Ортомчусуз кара тизмеден текшерип, бир гана ыңгайлуу автоунаа менен сиздин документ маселесине жардам беришет. Байланыш номерлерибиз 8 926 213 00 +7 965 402 93 Мухиддин.